Саламатсыздарбы, урматтуу жаңылык каналыбыздын көрүүчүлөрү. Подписаться деген кнопканы басып туруп, оң жак четиндеги коңгуроочону басып кетүүнү унутпаңыздар. Ошондой эле лайк басып коюңуздар. Бишкектеги эски аянттан айт намазы өткөрүлбөйт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалыматы боюнча быйыл орозо айт 13 майда белгиленет. Комиссиянын чечимине ылайык эски аянтта эртең менен салттуу майрамдык намаз болбойт. Айт намазы комиссия тарабынан белгиленген мечиттерде санитардык эрежелерди так сактоо менен окулат деп айтылат билдирүүдө. Жогорку сот мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Каныбек Бакиевге карата чыгарылган өкүмдү жокко чыгарды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27 апрелде Жогорку сот тарабынан буга чейин Бакиевге карата чыккан Жалал Абад шаардык жана облустук соттун өкүмү жокко чыгарылган. Кылмыш иши толук иликтенбегенине байланыштуу кайра кароого жиберилди. Ал эми жактоочунун Каныбек Бакиевди толугу менен актоо боюнча келтирилген өтүнүчү канааттандырылган эмес. Таласта 2 өспүрүм 5-класстагы кызды бир нече ай зордуктаган. Талас облустук соту 16 жаштагы Данияр аты өзгөртүлдү жана 17 жаштагы Ширалынын аты өзгөртүлдү. Кылмыш иши боюнча чечим кабыл алды. Буга чейин Талас шаардык соту Данияр жана Ширалыны күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Айыпталуучулар 2020 жылдын июль айында 2008 жылы төрөлгөн жабырлануучу кызды бир нече жолу зордукташкан. Алар анын 2005 жылы төрөлгөн агасын урабыз деп коркутушкан. Айыпталуучулар 2020 жылдын 17 ноябрында 22:00 Ф аттуу өспүрүмдү бузалоо менен жашы жетилек карындашын алып аргасыз кылып жаш кызды мончодо зордукташкан. Сотто Данияр 17 ноябрда Ф карындашы менен жыныстык катнашта болууну каалагандардан 500 сомдон сураганын. Алар аталган каражатты төлөп кезеги менен мончого киргенин айткан. Ошондой эле алгачкылардан болуп Ф өзү кирген, андан соң Ширалы жана өзү киргенин, бирок мончодо баш айлангандыктан чыгып кеткенин айткан. Анын айтымында жабырлануучу менен жыныстык катнашта болгон эмес, ал эми тергөө учурунда ага коркутуу болгон. Жыйынтыгында Талас облустук соту шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, айыпталуучулар 8 жылдан эркинен ажыратылган. Саясий серепчи Нематулла Мирсаидов талашка түшкөн Головной Тажикстан аймагында. Тажикстан аскерлеринин тынч жаткан элге болгон агрессиясын башатып бул Головной объектиси болуп эсептелип келүүдө. Канча жылдан бери талашка түшкөн бул суу объектиси Кыргызстанга тиешелүү болуп келген. Ал эми бул тууралуу тажиктердин саясий серепчиси Нематулла Мирсаидов Головной суу объектиси Тажикстан аймагында жайгашкан картаны тиркеп, Asia Times Org сайтына макала жазып чыкты. Материал узун болгондугуна байланыштуу керектүү жерлерин которуп берүүнү туура көрдүк. 28-29 апрелде кыргыздар менен тажиктердин ортосунда жаңы талаштын башаты болгон Головной объектиси Исфара дарыясындагы суу бөлүштүрүүчү пункттун милдетин аткарган дамба. Бул жылдар аралыгында суу агымы 3 мамлекеттен Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан талаптарына ылайык жөнгө салынып келген. Саясий байкоочу Нематулла Мирсаидов ушул кезге чейин коңшу өлкөлөрдүн ортосунда суунун акыйкат бөлүштүрүүчүн камсыз кылуу үчүн объект мурдагыдай эле Тажикстан аймагында калыш керек деп эсептейт. Ошондой эле каналдын жана суу сактагычтын долбоору бүткүл союздук долбоор болгон. Ал Кыргызстан жана Тажикстан жаңы жерлерин сугарууга катышкан. Союздук маанидеги ири долбоорлорго каражат адатта СССРдин мамлекеттик казынасынан бөлүнүүчү. 1968 жылы канал курулуп жатканда Кыргызстан долбоорго ылайык Головная КСнин дамбасын курган. Бирок Төрткүл каналынын башталышы Тажикстан болгондуктан объект Тажикстанга калган деп жазган.